Söз келгенде сөзді айтпасаң, сөздің атасы өлет демекчи, туугандар. Ушул нерсени айтпайын дедим эле, бирок айтышка туура келди. Акыркы кездери ол жашоосуна нааразы болгон жаш жубайлар, эже карындаштар, агайындылар аябай көп болуп кетти да. Мага Инстаграмдан кээде жазып калып атат. Нургазы дейт, сен кантип ушунча зарабатык кылып атасың? Биздин эрлерибиз же болбосо биздин агабыз же биздин ийинибиз сенчелик зарабатывать этпейт деп менден сурап калып атасыңар да. Эгерде адамды бир жакшы наставнике, жанагындай мен бизнесмен кылып берем, андай кылып берем, мындай кылып берем деген адамга алып барып туруп тургандар. 10 жыл окусаңыздар дагы, эгерде тагдырында болбосо, Кудай Таалам буйруп бербесе, ал кандай жаса ушундай жашай берет тургандар. Бирок аракет кылыш керек. Мен айтайын дегеним, могул аялдар, эжелер, карындаштарыбыз күйөөңөрдүн телефонун тытканды токтоткула. Сен канча иштеп келдиң, анан сен эмне ону Нургазыда иштебей атасың, сен эмне антип атасың, сен минтпей атасың деп бирөөлөрдүн балдары менен, бирөөлөр менен пример кылып, сиздер өзүңөрдүн иниңерди, өзүңөрдүн агаңарды, өзүңөрдүн эриңердин шагын сындырып, вообще мындай жанагындай эч нерсе кылбай турган болуп атасыңар да. Силер лучше телефонун чукубагыла, канча таап келип атасың деп сурабагыла. Курсаңар токпу, бар жокду алып келип атабы, болду, эркектин мойнунда өзү түйшүгү толтура болот. Ойлонот ал делечи. Кылайм деп аракет кылат. Эми кээ бир жалкоолор бар эми. Сөз эсин табат да. Ошон үчүн туугандар, күнүмдүк жашап аткан жашооңорго нааразы болбостон ошого ыраазы болуп жашагыла. Канча алып келип атат. Кудайга шүгүр. Ал деле аракет кылып атат. Байкуш эртең менден кечке чыгып алып, кечке чейин таксовать этет. Мен менен сравнивать этпегиле туугандар. Потому что эми кандай десем, менин көрсөтүп аткан нерсемен дагы көрсөтпөгөн нерселерин толтура да, мисалы үчүнчү. Анан кийин Нургазы анча таап атат экен, Нургазы аны алып атат, Нургазы муну кылып атат деп, менин башымда риским дагы ошого жараша карызым дагы мына ушунча да. Эгерде карызыңыздар жок болсо, эриңер күнүгө жакшы тамак алып келип багып атса, телефонун чукуп карабагыла туугандар. Мен катыным деле көрсө айтса керек, мен ушул мынакей таксиге чыгып иштеп аткандан бери, мен мактаныш эмес, просто пример кылып айтып атам. Эринин телефонун, агасынын, инесинин телефондорун чукуп, сен канча иштеп атасың таксиде депчи. Бир да жолу мен телефонуму таксометрди карап сураган эмес. Канча иштеп атасың деп сураган эмес туугандар. Ошондойгоңарды ошон үчүн токтоткула. Күнүмдүк алып келгендин, таап келгенине ыраазы болуп, канча алып келсе ошону жакшы тамак кылып берип, күнүмдүк жашоо менен мындай жакшы жашагыла. 10 жыл, 20 жыл нар жакка вперед коюп алып, ал нерселерди ойлонуп кыжалат болгуча, мынакей бүгүнкү күн менен жашасаңыздар туугандар, өтө сонун болот. Канча акча таап келди, Кудайга ыраазы болуп, алып келген продуктасына ыраазы болуп, ошону тамак кылып жеп, балдарыңар, жаныңардагы